Назарбаев университети эми азыр дүйнөгө аты таанылып келатат да. Анан ошол окуу жайда кыргызстандыктардан сизден башка дагы окутуучулар, профессорлор барбы же болбосо студенттердин саны канча Кыргызстандан? Окутуучулардан тилекке каршы жок. Мен өзүм жалгыз ганамын. Ошо бүткүл университет боюнча. Студенттерден болсо мен жакында эле маалымат алып, алар менен кабарлаштым. 3 студентибиз бар экен, 3 факультетте. Анан жолуга албай калдым. Кайрадан барганда алар менен жолугуп, маектешип, колдон келсе жардам берип, болбосо алар менен чогуу таанышкым бар. Анан дагы бир менин оюм ошол окуу жайда дагы көбүрөөк биздин балдар окуса Назарбаев университетинде. Сиз айткандай бул мындай жакындан бери өтө өнүгүп жакшы Казакстандын бир мактаныч университети го. Ал Казакстандагы ушул университетти бир жакшы сапаттагы университет, жакшы деңгээлдеги университет курабыз деп өтө көп инвестиция жасап атышат да. Башка университеттерге караганда көбүрөөк акча бөлүнүп атат. Анын ошонун негизинде бул университеттин үлгүсү катарында башка университеттерге тажрыйба алмашуу булардын максаты да. Ошондуктан бул университетте эгер биздин балдар да барып окуп калса, келечекте Кыргызстанга бир аз болсо да пайдасы тийеби дегенде менин оюм бар да. Анан Назарбаев университети жөнүндө кыргызстандыктар көп эле окуп угуп келатышат. Ошол эле интернеттен карап алса таап алат дегендей. Бирок сиздин өз оозуңуздан уксак да, ошол жерде иштеген профессор катары Назарбаев университетинин негизги 3 артыкчылыгын санап бересизби? Макул ойлонуп, эми артыкчылыгы, албетте кемчиликтери деле бар, мындай баарын эле мактай берсек анда туура эмес болуп калат. Макул 3 артыкчылыгын кайсысын айтсам, биринчи бул мен аябай сүйүнгөнүм, жанагы билим берүүнүн сапаты чыныгы жогорку деңгээлде да. Көбүнчө биз мындай университеттин атын эле атагын чыгарып, ар кандай эл аралык статустарын кошо айтып, анан мындай чет өлкөлүк мамилелерин да баса көргөзүп, мындай мактап университеттердин атын чыгарышка аракет кылабыз. Көпчүлүк университеттер. Ошондуктан бул кыргызстандыктардын көбү Назарбаев университети эле катардагы эле жанагы атын өзгөртүп алган, эл аралык болуп алган, статус алып алган университет деп мындай маалымат болбошу да мүмкүн да. Ошого мен биринчи жолу Кыргызстандан барган биздин коллегаларыбыз, адистер барганда алар аябай сүйүнүп таң калган жактарын айтып өтөйүн. Биринчиден ушу материалдык жабдыктары бул аябай жогорку деңгээлде. Себеби ушунчалык каражат бөлүнгөндөн кийин ал университеттин лабораториялары, мындай класстык бөлмөлөр, деги эле мындай имараттардын баардыгы эң жакшы деңгээлде. Экинчиден ал деңгээл өзү эле ошол имарат өзү эле жакшы сапатты камсыз кылбайт. Буну баарыбыз билебиз да. Ошол жерде иштеген, эмгектенген преподаватель, профессорлорду тандап алуу процесси аябай өтө катуу жүрөт дагы. Эң жакшы мындай батыштын, чет өлкөнүн күчтүү университетинин PhD докторант болгон бүтүп келип, анан алар мындай сабакты жакшы өткөн, изилдөөнү жакшы кылган адистерди ошол тандап алуу процессин, тандап алуу менен күчтүү адистер чакырып алышат да. Аларга жакшы эмгек маянан төлөп беришет. Мен ал жака өтүп калганымда себеби ошол Торонтон университетиндеги PhD докторантыраны бүткөнүм себеп болду окшойт. Ошого бул экинчиси болду, ушу преподаватель, профессорлордор күчтүү сапаттагы. Анан албетте үчүнчүсү деп мен студенттерди айтып өтөйүн. Казакстандын бардык региондорунан эң күчтүү студенттерди кабыл алышат. Ал тандоо процесси дагы абдан катуу, татаал жүрөт дагы. Англис тилди жакшы билген, экзамендерди Казакстанда биздин баягы жалпы республикалык тест деп коебуз бизде. Казакстанда болсо аларда ENT деген бар. Ошол жалпы бирдиктүү тест жүргүзөт мамлекет. Анын негизинде кабыл алышпайт Назарбаев университети. Себеби автономиясы бар да. Алар өздөрүнүн ички экзамен системасы бар. Ошонун негизинде күчтүү адистер, окуучуларды, студенттерди тандап алышат дагы. Ошол студенттерге билим беришет. Бул бара-бара ошол чет өлкөдөн дагы көбүрөөк студенттерди тартууга аракет кылып атышат. Себеби чет өлкөдөн келген студент ошо Казакстандагы студент менен чогуу окуса, деги мындай окуу процессине түз таасир беришет да. Бул Болониянын жанагы академикалык мобильностьте дагы айтылып кетет. Анан мен студенттерге мындай чыныгы мен ыраазы болгонум, алардын сабакка болгон мындай кызыгуусу, мотивациясы, сабакты өздөштүргөнү, анан бир нерсенин жаңылыкка мындай умтулганы, аларды келген адамдар да таң калышат. Жанагы университеттин ичинде жүргөндө китепканада жума күнү, шемби күнү, жекшемби күнү дагы кечиндесе түнгү жарымга чейин китепканада балдар отуруп окуганын көрүп алып туруп ушунча ыраазы болушат. Себеби мен окуйм деген балдар аябай көп да.
Демек, биринчи материалдык техникалык база, экинчи окутуучулук курам, үчүнчү студенттердин деңгээли. Билим берүү системасы деп калдыңыз. Эми сиз бул тармакта эксперт болуп бир катар ой пикирлерди айтып келгенсиз. Анан эми жогорку окуу жайга чейин бала бакча, мектеп дегендей билим берүү тармактармасы өтүшүбүз керек. Анан дароо эле баягы жогорку окуу жайдагы билим берүүнү жакшыртып койсок, ал натыйжа бербесе керек да. Анан ошол мектептеги билим берүүнү баягы советтик системадан чыгарып, бир заманбап бир системага айлантуу үчүн эмне кылышыбыз керек? Билим берүү министрлиги мындай аракет кылып аткандай, бирок азырынча жыйынтыгы көрүнбөйт да. Менимче ушул Советтер Союзу таркагандан бери көп жакшы иштер болуп, аракеттер болуп атат. Мен дагы мындай бир ушул жерде мен кошумча айтып кетет элем. Мектептен башташ керек деген абдан туура айттыңыз. Бирок мен мүмкүнчүлүк болсо, биз мектепке чейинки бала бакчадан башташыбыз керек да. Бала бакчалар кенже курактагы тарбия. Кенже курактагы тарбия, себеби кээде ата энеде дагы ушундай түшүнүк болуп калганда, түптөлүп калганда, сен бала бакчага барбай койсоң деле боло берет. Мектепке барганда сени үйрөтүп коет. Бул мамлекеттин милдети, ошондо үйрөтүп коет деп туруп, бала бакчалар да жоюлуп кетип, ушул өзү мындай изилдөөлөр көргөзөт. Адамдын, жаш баланын эң мээсинин өнүгүп, алып турган учуру 2 жаштан 6 жашка чейин экен да. Биз ушул куракты көбүнчө жоготуп алабыз да. Ошол учурда аябай жакшы балага көмөк берсек, кийинки алын капитал болот да, аябай өнүгүүгө жардам берет. Мен биринчиден айтат элем, ошол бала бакчаны кайрадан күчөтүшүбүз керек, жандандырышыбыз. Пайдабал катары. Анан ошол системалуу түрдө аябай жакшы айттыңыз. Бала бакчадан кийин мектептин дагы сапаты дагы оң болуш керек. Анан жогорку окуу жай дагы баары бирдиктүү болуп туруп. Анан дагы айта турган нерсе, бизде ошо кабыл алынып калган түшүнүк дагы бирөөсү. Бул жана профтехобразование деп кесиптик окуу жайлардын дагы бул эмесин баркын төмөндөп кетиши. Илгертен баштап айтып келгенбиз да, бала окуй албаса, ай мен сени азыр сельхозтехник ПТУга айдап берем. Сен эгер жакшы окубасаң деп туруп. Сүргүн катары аны ушул сүргүн катары кабыл алынып калып, ошондон балдар сөзсүз түрдө эле мен ийгиликтүү болуш үчүн жогорку окуу жайын бүтүшүм керек деген түшүнүк пайда болуп калды да. Ал андан кийин бир жумуш табабы, таппайбы экинчи маселе. Бирок дагы мен сөзүмө кайтып келсем, эмне кылыш керек дегенде ар кандай аракеттер болуп атат. Мен ушул жерде бир нерсени айтып кетишим керек да. Ар кандай эл аралык уюмдар дагы көп жардам берип атышат. Донор болушуп, реформалар жүргүзүп, кээде деле могу жакшы идея экен деп өздөрү да таңуулады десем катуу тийип калбасын. Кээде алардын да өздөрүнүн ойлору, пландары мындай көбүрөөк мындай Кыргызстанга басым жасап калат да. Эми мен бир нерсени сунуш кылып кетет элем. Бир нерсе менимче жетишпегендей, ошол реформалардын бир анализи азыраак да. Ошол кайсы реформа, кайсыл кирген иш-чара, инициатива демилге ийгиликтүү болду. Эмненин себебинде, кайсынысы ийгиликке жетишпеди дебестен эле кайталанган биринен артынан биринен жаңыдан долбоорлор келип атат. 5 жыл бүткөндөн кийин, акча түгөнгөндөн кийин, ал эмне деген долбоор, эмне болду, эски унутуп калат баары эле. Келди, кетти болуп калат да. Ошондуктан баардыгын мен ушуна сунуш кылат элем. Ушул адистерге берип туруп, мүмкүнчүлүк берип, ушул кайсы реформа ийгиликтүү болду, кайсы долбоор жакшы иштеди, эмне үчүн, ушулардан эмне үлгү алсак болот. Бул дагы келечектеги дагы долбоорлорго да пайдасы тиет деген ойдомун. Бирок ошону талдаган мен бир дагы мындай жакшы аналитикалык анализ окуган жокмун да азыркыга чейин. Ошол багытта Казакстан бизге үлгү болуп бере алабы? Айтайын дегеним баягы кенже курактагы билим берүүдө же болбосо мектептеги жанагы советтик көз караштагы системаны жоюп, жаңы бир ыкмаларга өтүүдө үлгү боло алабы бизге? Мисалы, мектептеги жанагы пайда батасы жок айрым предметтер, мисалы, баарыбыз эле айтып келе атпайбызбы? Мындай 11 жыл бою мектепте англис тили, орус тили кирет, бирок 11-ди бүткөндө элементардуу эле ошол өмүр баянын ошол тилдерди айта албайт. Сабактын баары кирет, бирок өзү тандаган эң керектүү нерселерге көңүл бурулбайт. Башкача айтканда, уклону менен, багыты менен окутуу жок бизде депчи. Казакстанда ал жакта мындай каражаттын бар болгону, ошол жакта ошо мамлекеттин ошо билим берүүгө сарптай турган каражаттын бар болгону айырмасы бар да. Ал кандай иш-чара болсо дагы уларга мындай колунда бар болгондой аткарылат экен. Казакстанда мисалы үчүн көп өзгөрүүлөр болуп атат. Бирок баардыгы эле өзгөрүүлөрдү жакшы болуп атат деп айтыштан алысмын. Жакшыларын, мисалы, бизге үлгү боло турган эмнеси бар? Жакшылары бул ошол эми Казакстандын ар бир чоң шаарында 20 мектеп бар. Ал ошол Назарбаев интеллектуал мектептери.
мамлекет өзү каржылап туруп эң мыкты үлгүдөгү Кембридж деген же башка жактан окуу программасын алып келет дагы, ошолордун окуу программасына өтүп, балдарды 6-класстан кийин тандап алып туруп, ошолор мамлекеттин эсебинен эң мыкты билим алышат дагы. Анан ошол балдардан чет өлкөгө чыгып окуп келет, же болбосо Казакстандын ичиндеги жакшы окуу жайларга окуйт. Бул жердеги өтө жакшы айта турган нерселери ал билимдин сапаты, анан мугалимдердин мындай билимин өркүндөтө турган ар кандай мүмкүнчүлүктөр бар да. Анан дагы мисалы үчүн ошол бир-эки мисалды айтып өтсөм, критериялык баалоо дегендер түшүнүктөрүн батышта башка мамлекеттерде качантан бери айтылып келет да. Кыргызстанда бардыгы эле окуу жайлар, мектептерде бул критериялык баалоого өтө элекпиз да. Критериялык баалоо дегенде ошол алдын ала иштелип чыккан критериянын негизинде балага ушу баа бересиң да. Ата эне дагы билет, мисалы үчүн күтүлүүчү натыйжа деп туруп. Кыргызстанда ушу бул жаңыдан мындай толук иштеп кете элек. Ал жөнүндө мындай талкуулар болду. Кечеги биздин форумда дагы аябай жакшы докладдар болду. Бирок ушул ишке жакшы ишке кирип кете элек деп ойлойм. Кайрадан Назарбаев университетине кайтып келели. Мына азыр окуу жылы аяктап атат. Анан бизди көрүп аткан мектеп окуучулары же ошол эле студенттер кантип окуса болот экен деген суроону бербей койбойт да. Кантип өтсө болот? Жөнөкөй эле суроо. Назарбаев университетине өтүш үчүн, окуш үчүн эмне кылыш керек? Ал эми биринчиден айтып өтүшүм керек. Быйыл кеч болуп калды. Эмдеги жылга катуу аракет кылыш керек. Аны өзүнө чечип алыш керек. Кайсы факультетке тапшырса болот. Ар кандай факультеттер бар. Ал жөнүндө мен кыскача маалымат берем. Калганын интернеттеги сайттан караса болот. Бул Назарбаев университетинин бакалаврын тапшырса болот, магистратурасына тапшырса болот, анан PhD докторантурасына. Ар бир факультетте өзүнчө программалары ачык жазылган. Анан биздеги тапшыруучуларды ошо өзүнө чечиш керек. Кайсы деңгээлде тапшырам, кайсынысына мен күчүм жетет. Анан ал жерде бардык маалыматтар интернетте бар дагы, ошол жерде кайсы документтерди дагы тапшырыш керек. Точно баары анык кылып жазылган да. Анан негизинен да айтып өтүшүм керек. Биздеги сабактардын бардыгы англис тилинде. Англис тилинде болгондо дагы, себеби бир 85% окутуучулар бул алыскы чет өлкө деп коебуз да. Алар бардыгы англис тилинде сүйлөгөн адистер, ошого сабактардын бардыгы англис тилинде болот. Ал эми англис тилинин деңгээлинде бул IELTS деген тест бар. Кыргызстанда көбүнчө TOEFL болсо, негизинен башка мамлекеттерде IELTS деген тест бар. IELTS боюнча 6,5-7 балдан жогору болуш керек да. Бул деген кадимки экөөбүз отуруп алып сүйлөшкөндөй, баягы отуруп сүйлөшкөндө же болбосо бирөө сабак өтсө түшүнүп, анан өзү дагы эркин билиш керек. Эркин билиш керек, эркин жаза да билиш керек. Тапшырмасын, мисалы үчүн окутуучуларга да жазган тапшырмасын жазуу иретинде англисче жазып, аргументтерин жазып, анан аны тапшырат. Ошол англис тилинде жакшы үйрөнө билиш керек биздин окуучулар. Окууга өтөм дегендер. Анан мындай эч тартынбастан аракет дагы кылыш керек. Эң жакшы жери Астанага баруунун качети жок. Ал жака чыгым кылып туруп, интернеттен эле бардык документтерди тапшырып, күчүн сынап көрүш керек. Анан кандай дагы суроолор болсо, ошол жерде мага кайрылса болот, же болбосо ошол кабыл алуу комиссиясынын адрестери интернет эме электрондук пошталары бар, ошого жазып, дагы кошумча маалымат алса болот. Анан стипендия жөнүндө, мисалы ошол эле бакалавриаттар канча стипендия алышат? Анан окуу акысы азыр контракттык негизде болуп калдыбы? Ушуну акырындан өтүп атабы? Акырындан окуу акысына өтүп жатышат. Буга чейин мен айткандай бардыгы мамлекеттин эсебинде болчу. Бакалавр жөнүндө менин так маалыматым жок экен. Бизде бакалавр студенттер жок да. Менин коллегаларым тактап бериши мүмкүн. Бирок магистрант менен докторанттардын эмеси, окуу алардын эмесин стипендиясын мен билем. Себеби ошол кабыл алуу магистранттарды кабыл алуу комиссиясын жетектеп жүргөм. Ошол магистранттарга 100 000 теңге, бул эми 20 000 сом болуп калат. Бизге 20 000 сом ошол магистранттардын стипендиясы. Ал эми таң калыштуусу докторанттардын стипендиясы бир аз азыраак, менимче 80 000 теңге болчу. Бул себебин чечмелеп берсем, себеби докторанттар кошумча бир жумуш иштегенге мүмкүнчүлүгү бар. Кыргызстанда азыр англис тилин үйрөнгөндөр, үйрөнүүгө аракет кылгандардын саны жыл санап көбөйүп баратат. Баягы муктаждыкты көрүп атышат. Анан көп эле ушул тил үйрөнүүдө кыйналышат. Балким сиздин жеке өзүңүздүн бир адамдык бир кеңешиңиз бардыр. Тил үйрөнүүдө өзгөчө англис тилин кантип сапаттуу үйрөнсө болот? Мен ушу бир-эки нерсени айтып өтөйүн. Бир мен өзүмдүн ушул тажрыйбамдан кеңештерим. Бирөөсү биздеги чет тил үйрөнүп аткандар жанагы сүйлөгөндө ката кетирүү коркучулугунан, коркуу сезиминен айрылыш керек. Бизде эң коркунучтуу себеп бул психологиялык барьер деп коебуз. Бизде ушундай нерсе бар. Англис тилин канчалык башында жакшы үйрөнүп,
даярдаса дагы мындай башында жакшы грамматикалык жактан 100% жакшы болгон сайын мындай сүйлөбөйт да башкалардан коркот. Эгер мен ката сүйлөп койсом, башкалар күлөт, маскарлайт деп туруп анан биз өзүбүзчө мындай кыйнала беребиз. Чет өлкөдө, Канадада мен окуп жүргөндө, докторантурада, дүйнөнүн ар тарабынан адамдар бар болчу. Алар эч качан ушу ката кетүүрдөн коркпойт. Анын негизинде алардын тили өнүгө баштайт да. Биз ушу коркуу менен гана өзүбүздү мындай түшүлтө беребиз, корко беребиз дагы, анан тил өнүкпөй тура берет да. Ошону мен айтат элем, колдонуш керек тилди. Эч ким ошол барьерди жоюш керек. Жоюш керек, коркпой сүйлөш керек, анан тартынбай сүйлөш керек. Бул бир дейли. Бул бир. Анан экинчиси жагдайды түзүш керек, ар кандай орусча среда деп коет го. Чөйрө болуш керек. Чөйрө болуп туруп, ошол тилди сүйлөгөн адамдар менен кошо маектешүүгө, баарлашууга аракет кылыш керек. Эми Кыргызстанда азыр чет өлкөлүк көп болуп калды. Америкадан болобу, Канададан болобу, ыктыярчылар бар. Алар менен барып, кандайсың деп сүйлөшүп, пикир алышып, алар менен практикадан дагы көп нерсе үйрөнсө болот. Мен ушул бир тамаша айтып калам дайыма, чет тилин үйрөнөм дегендергечи. Ошол эң жакшы жагы сиздерди ушул Англияга же болбосо Америкага 6 айбы, 3 айбы алып барып таштап коюш керек. Ошол жерде сиз жашашыңыз керек. Анан дагы бир жагы, сиз менен кошо башка бир кыргызды жайгаштырбаш керек. Сиз өзүңүздү коюп коюш керек да. Ошондо башка бирөөлөр менен өзүңүз сүйлөөгө муктаж болосуз. Курсак катыш керек, анан сурап жеш керек англисче. Ошондо анан ойлонуп сүйлөй баштайт дагы, анан тез эле үйрөнүп кетет деген мен дагы оюм бар. Эми ал мүмкүнчүлүк барына боло бербейт, бирок ошогон немени мүмкүнчүлүктү чөйрөнү ушул Кыргызстанда түзсө эмнеге болбойт дейм да. Өздөрүнчө мындай элестетип, мен ушу чет өлкөлүк менен көбүрөөк сүйлөшөйүнчү, аны менен баскетбол ойноп келейинчи, аны менен чогуу бир кичине болсо да убакыт өткөзөйүнчү деп туруп эме кылса, практика кылса, же болбосо өздөрү менен өздөрү эле көчөдө практика кыла берсе жакшы болот эле. Мен бир агайым айтат эле, сен көчөдө барып деле англисче сүйлөй бер. Башка бирөө эмне дейт, алар сени маскарлайт, аларга көңүл бурба, сүйлөй бер. Эң негизгиси сүйлөгөнүң сага пайда дейт эле да. Абдан жакшы кеңештерди бердиңиз. Анан ушул мектепте деле ушул англис тилин берүүнү бир өзгөртүүгө убакыт келди го дейм да. Мен жеке өзүм деле алсам, мисалы бизде ошол советтик убакта билим алган эжей сабак берет эле. Анан мындай англис тилин билип татаал оор тил катары мындай бир сөздү мисалы жөнөкөй эле мисал айтайын. Көтин деген сөздү айткыла дегенде тилиңерди кайрып, ортоңку тишиңерге тийгизип, жааңарды 40 градуска кыйшайтып деген сыяктуу мындай бир сөздүн айтуунун түйшүгү ушунча болсо, англис тили ушундук тил экен деген бир түшүнүк калыптанып калган да. Балким ошол стереотиптер сындырыш керектир. Ооба. Бул аябай туура байкап отурасыңар. Буну жанагы бул жагын бул фонетика деп коет англис тилдечи. Фонетика деген биз ушундай түшүнүк кабыл алып калган. Сен англис тилди үйрөнсөң, мындай өзүнүн англис тилде сүйлөгөн англичандерге же америкалыктарга окшоп сүйлөш керек деген бизде талап коюлуп калган да. Произношение ошо сүйлөөң фонетика боюнча сенин сүйлөгөнүң алардан айырмаланбаш керек деп туруп ошо күзгү карап тилиңди сындырып үйрөткөн учурлар да болгон. Ал өтө ачык, мен ушунча ачыкча колдонгон методдор дейм да. Эми карап көрсөңөр, картошка жегендер да бар ысык. Ооба, дагы бар. Эми ошону карап көрсөңөр, индиялыктардын өздөрүнүн акценти бар, Кытайдын өзүнүн акценти бар, орустун деле өзүнүн акценти бар англисче сүйлөгөндө. Ал немистики деле бар, бардыгы, бирок алар сүйлөп атпайбы? Ошон үчүн өтө кыйнап баягыларды эң ошол өзүнүн тилин сүйлөгөн англичанга окшош туруп сүйлөшпөйлө. Эми сүйлөй алса жакшы, бирок мажбурлап канча милдеттүү эмеспиз мындай акценти жок сүйлөгөнгө. Кайрадан өзү кооз болуп турат, ушу кыргыздын эмеси угулуп турса. Экинчи жагынан бул дагы биз кээ бир учурда окуу жайларыбыз дагы эле жанагы бир методдун бир багыттын туткунубузда бул деген грамматикалык котормо методу деп коет. Жана 18-19 кылымдардан, 17 кылымдардан келген метод да, бул жанагы грек тилин, латын тилин үйрөткөн. Бул Батыш Европанын мамлекеттеринин университеттеринде. Буну өзгөчөлүгү эмнеде да? Бул тил үйрөнүү үчүн сен грамматиканын абдан жакшы билишиң керек. Жанагы орусча айтканда спряжение жана башка ушу грамматиканы абдан мыкты өздөштүрүп, анан жакшы сүйлөп, ошонун негизинде анан тилди билип каласың деген түшүнүк. Экинчи жагынан бул котормо аябай мыкты деңгээлде котормо. Ошонун туткуну болуп атабыз дагы. Көпчүлүк учурда мектептерде дагы тилекке каршы котортот, жакшы которсоң сен демек тилди билесиң деген түшүнүктө. Же болбосо грамматиканы билсең тилди билесиң. Кээде ушундай таң калам, чет өлкөлүк америкалык ыктыярчылар же башкалар келгенде алар өздөрү таң калышат.
силер биздин тилдин грамматикасын бизден жакшы билет экенсиңер дейт да. Биз эми бул артыкчылыгыбыз деп айтсак да болот. Бир жагынан ошончолук зарылчылыгы бар ошончолук грамматиканын. Past participle to дегендерди үйрөтөбүз. Анын баарын айтып өтсөң, өзү америкалык өздөрү таң калып калат. Бул эмне деп аларга да үйрөтүп коет. Турмушта көп деле колдонбойт да, туура жанагы. Көп колдонбойт, колдонсо дагы аны биз грамматика аркылуу эмес, мисалдар менен берип туруп, анан грамматика экенин практикалык өзү таап алыш керек да, өзү. Ал биз болсо биринчи грамматикасын үйрөтүп, жаздырып, жаттатып, ана эми кана сүйлөм түзгүлө дейбиз да. Чоң рахмат сизге убакыт бөлүп ушундай кызыктуу маек бергениңиз үчүн. Ишиңизге ийгилик. Макул, сиздерге да анан биздин ушу мен дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошо конок кылып чакырганыңыздарга чоң рахмат.